мен ушул Жаңы Жол айыл аймагынын Арал айылынын тургуну болом. Мен ушул жерде жашайм. Биз ушул аралда жашайбыз. Анан кийин биздин негизги көйгөйүбүз мына мусор келип калганда биз ошо үйүбүздө баягы тупикчекте жашайм. Мен бул жерде жашайм. Баягы бул жака баягы техника кирбегендиктен биз дайыма ошо үйдө бала чак болуп калат экен, болбой калат экен. Биз бияка келип көтөрүп мусорлорду алып келип чогултабыз. Баягы эми бул мусорга деле иштеген кезде баягы өткөндө балдар да табылбай калып, биз мусорлор деп көтөрүп алып келип койсок, анда чачылып көпкө бекке туруп калып атат. Азыр эми түп убагына келген менен биз жетише албай калып атабыз да. Тиги бизге баягы түз бияка кайрыла албайт. Жолдордо мындай эми ар ким өзүнө жарашандай курулуш куруп атат, жалап атат. Ошол себептен бизге да бир мындай эми үйгө чейин бара турган бир техника болсо жакшы болмок да. Негизи биздер үйүбүздүн тушуна токтоп турат элек, анан келени сразу салып бергенгечи биздин эң эле негизи көйгөй ошол болот. Анан Жаңы Жол айыл өкмөтү боюнча 6 айыл карайт бизге. 6 айылдын катуу тиричилик таштандыларын чыгарабыз. Ар бир кожолук менен келишим түзүлгөн. Жана ошондой эле график боюнча таштанды чыгарганды уюштурганбыз. Анан бизде бир көйгөй бар болчу. Ондой тупик көчөлөр. Негизинен бирге биз катуу тиричилик калдыктарын трактор менен алып чыгабыз. Тракторубуз берге тележканы сүйрөп, разворот кылып алып чыгышына көптөн көп кыйынчылык туудурчу. Мына жаңы проект менен иштеп, ушул проект неден бизге ыңгайлуу техника берип атат. Ошо менен чыгаралы деген ниетибиз бар. Тракторчу болуп иштейм да 4 жылдан бери. Анан бизде көйгөйлүү маселелер көп да, мына көчөлөрүбүз тар, өзүңүздөр көрүп тургандай. Анан тупик көчөлөр көп да, кирип трактор менен разворот кылып чыга албайсың. Анан ушул жумушчу балдар көбүнчө бир 100-400 метр, 200 метр жерден мешокторду көтөрүп ташып келишет да. Биз бара албаганга байланыштуу. Анан ошолорду алып чыкканга бир кичинекей техника болсо же ошо разворотко ылайыктуу же жүктөп чыга турган техникалар болсо бизге ылайыктуу керек эле да. Бузда өтө кубанычтуу окуя болуп атат, кубанычтуу иш-чара болуп атат. Сиз өзүңүздөр жакшы билгендей, аймактарды комплекстүү өнүктүрүү программасы жүрүп аткан. Ошонун алкагында Жайзет донорлуктун каржылоосунда муниципалитет арасында бир ушундай долбоорлор жазылган. Ошонун негизинде мына биздин райондун 2 айыл өкмөтүнө жаңы техникалар келип атат да. Эми бул проекттин максаты бул муниципалитеттер арасында кызматташууну жакшыртуу максатында. Бул болсо таштандыларды жыйнап алып кетчү техника. Муну дагы 2 айыл өкмөт келишим негизинде пайдаланышат. Бул жеке эле Жаңы Жол айыл өкмөтүндөгү таштандыларды чыгарбастан келишим негизинде Абдус Серкулов атындагы айыл өкмөтүндөгү таштандыларын жанагы чыгарып кеткенге кызмат кылат деген да.